мурда көлүктөрдө айыл өкмөттүн жооптуу катчылары жазып жүргөн эле. Алар анча сабаттуу болбогон окшойт. Гректерди отец деген жерге грек деп жазып, апасын гречка деп жазып койгондар дагы болгон да. Анан атасыны Кәрис деп койгон да. Кореецти. Кореецти Кәрис деп коюшкан да. Негизи кыргыздар ошондой жазат да, Кыргыздар Кореец ошентип деп. жазат, анан апасын Кариска деп коюшкан да. Анан ошо бөлүктөрдү өзгөртүп, гректер, корейцтер кайрадан өзүнүн мекемелерине кетип атканда, границаны өткөндө мындай нация жок да, гречка деген жок да, кореец, Карис деген нация жок да, Кариска деген жок да деп келишкен. Өткөзмө Ошол коет да даже. ооба, ошол бөлүктөр кайрадан келгенде оңдоп, аларды ошо туура грамотно жазып, сабаттуу кылып туруп жазып берген учурлар болгон. Ошол учурлар мен бир кызыктуулардын бири деп ойлойм.